Taala barыбыздын жүрөктөрүбүздү бир кылсын. Жана ортодогу мамилебизди оңдосун. Бардык күнөөлөрдөн жараткан Алла Таала барыбызды сактасын өзгөчө. Текеберликтен, шириктен, көрө албастыктан жараткан Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин, кабыл болгон амал берсин, берекелүү ырызкы берсин. Барыбызга Алла Таала бардык дарт оорулардан шифа берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дубадан сактасын. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Зилхиджа айынын 2-чи күнүндө отурабыз. 1441 хижри жыл Зилхиджа айы бул 12-чи ай. Улуу күндөрдө отурабыз. Бүгүн мынакей 4-чү күн, 4-чү күн дагы жөнөкөй күн эмес. Жуманын түнү деп айтылат. Эртеге жуманын күнү, исламда биринчи түн келет, андан кийин күн келет. Ошон үчүн мына жуманын дагы күн түнүндө отурабыз. Берекелүү күндүн, берекелүү түндүн, берекелүү айдын алдында ушул Кудай кааласа динибиздин берекелүү сабактарын баштайын деп ниет кылып отурабыз. Болгондо дагы ошол акида тахавия, акида илими бул өтө маанилүү, баарыңыздарга белгилүү. Акида бузулган болсо, туура эмес болсо, эч качан адам бейишке кире албайт. Канчалык жакшы амалдарды кылса дагы. Ал эми акидасы оң болсо, туура болсо, ал сөзсүз бейишке кирет. Амалдары начар болсо дагы, ошондуктан бул акида негизги болуп эсептелинет дагы. Ар жума ошо мекендештерибиз менен бүткүл дүйнөдө экен Кудай кааласа сабак кылганча 15-20 мүнөт, анан 1 сааттай суроо жооп кылабыз деген жакшы ниет кылып отурабыз. Жараткан Алла Таала барыбызга сүйлөгөн сөздөрүбүздө, уккан сөздөрүбүздө, иштерибизде ихластуулук берсин. Жана кылган ошо иш аракет амалдарыбызды өзүнүн ыраазычылыгына кабыл кылсын. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, андай эмесе бисмилла деп иншалла Алла Тааланын улуу атын алып туруп бисмилла деп баштайлы. Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде эң акыркы ант. Кур'анда 114 сүрө бар. Ошол эң акыркы ант, ага чейин анттар Алла Таала ант ичет. Күнгө, айга, ар нерсеге мисалы бар да, маанилүү нерселерге дейли, ар нерсе эмес, маанилүү нерселерге, маанилүү иштерге. Анан акырында вала аср иннал инсана лафи хуср илля алладина аману ва амилус салихат ва тавассау бил хак ва тавассау бис сабр. Алла Таала ушул жерде заманга ант ичип сиздерге биздерге түшүндүрүп атат. Угуп алгыла, бул дүйнөдө бактылуу инсан кимдин ушул акидасы туура болсо, жана кылган амалдары, денесинен чыккан бардык кыймыл аракеттери сүннөткө ылайыктуу болсо, жана ошол туура акидага, туура ишенимге, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү, нурлуу сүннөт амалдарына, акыйкатка чакырса, элдин туура эмес түшүнүктөрүн, шек күмөндөрүн жоюп, акыйкатка чакырса, ошол чакыруу жолунда кыйынчылык келгенде бири-бирин сабырдуулукка үндөп чакырып турса, ушул адамдар бактылуулар деп Алла Таала айтып берип атат да. Бул жерде иннал инсана фи хуср деп бардык адамзат зыян тартууда, бактысыздыкта, дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы. Илlalladina аману. Бирок ушу кимде ушу 4 сыпат боло турган болсо, ошол адамдар бу дүйнөнүн дагы зыянынан, түбөлүктүү ахиреттин дагы зыянынан куткарылган болот экен дагы, бактылуу болушат алар. Алар кимдер? Дагы айтайын, илlalladina аману, ыйман келтиргендер. Ыйман өзүнүн бардык бутагы менен адамдын жашоосунда жанданыш керек. Ыймандын талабы, ыймандын акыйкаты туура ишенимде, таухидде башталат туугандар. Ошондуктан акида тахавияда мына Кудай калса бул китеп менен да жакындан таанышабыз. Буюрса, ва амилус солихат, экинчиси жакшы амалдарды. Алла Тааланын ким каерде, кайсы абалда болсун, ошол учурда Алланын өкүмү пайгамбарыбыздын сүннөтүндө аткарса, бул амали салих болот. Ва тавассау бил хак, ыйман жана жакшы амалдарга бири-бирин чакырып турушса, дайыма улантып чакырып турушса, осуят кылып турушса, ва тавассау бис сабр, жана албетте ошол ыйман жана жакшы амалдарга чакырууда сөзсүз тоскоолдуктар, кыйынчылыктар пайда болот. Ошондо бири-бирин сабырдуулукка чакырып турса деп айтып келди да. Өзү динибиз 5 бөлүктү өзүнө камтыйт. Акаид, ибадат, муамалат, ахлак, муашарат дейт. Акаид дегени бар ишенимдерди айтат, ишенимдер.
Экинчиси ибадат, бул сыйынуу. Ибадаттын тил менен, дене менен, мал менен болгон ибадаттар. Андан кийин адеп, ахлак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөздөрү. Муамалат деп алды бердини айтат. Ата менен баланын ортосунда мамилелери бар, күйөө менен аялдын ортосунда мамилелери бар, падыша менен жөнөкөй элдин, кошуналардын ортосунда мамиле, бардык мамилелер, мусулман менен мусулман эмес, мусулман менен айвандардын ортосунда мамиле бар, тирүү менен өлүктөрдүн ортосунда мамиле бар. Ушу бардык мамилелер. Андан кийин муашарат, мусулман ошо ислам динибиз өзү уяттуулуктун жана жөнөкөйлүктүн үстүнө курулган. Ошол биздин жашоо тиричилигибиз. Жашоо тиричилигибиз. Кандай кат жазыш керек, качан зыярат кылыш керек, кандай чач коюш керек, кандай кийим кийиш керек эркектерге, аялдарга. Мынакей динибиз биздики туугандар мечит, медресе же болбосо мечит менен ошол намаз менен чектелбейт. Толук таза туура жашоонун аты. Ушул 5 бөлүктүн эң негизгиси акаид. Бул акыйда болуп эсептелинет. Бул ушу фундамент катары болуп эсептелинет. Негиз катары болуп эсептелинет. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Эгерде бирөөнүн акыйдасы бузук болсо, амалдары бардыгы жакшы болсо, бул 5ке кире албайт. Эгерде бирөөнүн амалдары бузук болуп, бирок акыйдасы туура боло турган болсо, ишеними түз боло турган болсо, ал сөзсүз 5ке кирет. Ушул жерден биз билдик канчалык маанилүү экенин акыйданын. Ошондуктан акыйда илиминде мынакей урматтуу туугандар, акыйда тахавия деп китеп алдыбызда турат. Ал-имам Тахави деп ушу киши өзү Ханафи мазхабта, бул киши ошол бүткүл машалла Аллах таалам кабыл кылган бардык башка мазхабтагылар дагы, мисалы Саудияда дагы, бүткүл дүйнөдө ушу китеп ушунчалык таанылган аалымдарыбыздын ортосунда ушу ахли суннат ва жамааттын ошол акыйдасын ушундай орто, ушундай бекем акыйданы айтып кеткен да. Ошо акыйда тахавия деп, ошону акыйда тахавия китеби бар. Кудай кааласа Аллах тааланын аты менен, жардамы менен баштайбыз. Буюрса, иншалла, аягына чыккан дагы дуа кыла турган күн дагы келет. Эми бул киши качан төрөлгөн, каерден, эмне деген китеп жазган, ал боюнча иншалла азыр кичине тааныштырып айтабыз. Бул киши өзү Абу Жафар деп, кунияты ушундай экен, өзүнүн аты Ахмад ибн Мухаммад Тахави деп, мынал ошо эмне үчүн тахавия, акыйда тахавия дейт, тахавия. Бул таха деген, тоха деген неме бар экен. Мына Египет, Мисирде ошо бир айыл бар экен. Ошол жерде туулган себебинен Тахави деп аталып калган да. Ошол жерде туулган себебинен Мисирде. Анан бул төрөлгөн жылында да кичине талаш тартыш бар экен. Бирок биздин алдыбызда китепте ошо 239 хижриде төрөлгөн экен. Мындайча айтканда 12 кылым мурда. 1202 жыл мурда. Мисалы 1441 жылда. Мына 2039 жылы ошол хижри боюнча төрөлгөн экен. Эни таква ушундай үй бүлөдө аалымдын үйүндө бул төрөлгөн экен. Албетте бул болсо бизде Сахих Ситта деп коебуз. Кур'ани Каримден кийин эле 6 китеп бар. 6 китеп ошол улуу китептер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин жыйнагы. Ошол китептердин мусаннифтери болсо ошол замандаш болуп калат экен да. Бул кишиде мисалы Имам Бухари рахматуллаху алейх, Мухаммад ибн Исмаил. Бул болсо ошол 256 жыл өткөн экен. А бул киши 239 жыл төрөлтөт. Замандаш болуп атат да. Имам Муслим болсо 261 жылы өткөн. Ибн Мажа болсо 273 жылы өткөн. Абу Дауд болсо 275 жылы өткөн. Термизи болсо 279 жылы өткөн. Ал эми Насаи болсо 303 жылы өткөн. Демек, ушул киши Имам Тахави рахматуллаху алейх бул ошо биздеги Сахих Ситтанын ошо мусаннифтери ошолор менен замандаш болуп, ушул жерден дагы билсек болот. Бул кишилер ошо өз учурунда ушундай улуу кишилер менен замандаш болуп, ушундай чоң иштерди кылган экен да. Бул киши кичине кезинен эле аябай илимге кызыгып, кийин атасынан, анан кийин өзү тайкесинен, тайкеси ошо Шафии экен,
Аллама Музани деп коет. Ал имам Музани вот ошо кишиден анан үйрөнүп, анан Ханафи мазхабты кабыл алган экен. Мурда өзүлөрү Шафии болгон экен. Эмне себептен десе, көбүнчө мен көрөт элем тайкемди дейт. Ал ошо Ханафи китептерди Абу Ханифанын китебине көпкө салгандыктан ушуга эмне үчүн ушундай пайдаланып атат деп анан ушуга ошо китепти фикти кабыл алып, имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин фикин анан кийин кыйла мисалы нары адамдарга жеткирип аракет кылган экен да. Эми туугандар, акида деген сөзгө келейли. Бул акида деген сөз кыргызча сөз эмес да. Акида. Бунун көпчүлүгү акаид деп коет. Мисалы эми акида. Бул өзү сөздүктө акида деген акд деген сөздөн, мына байлоо, түйүү деген сөздөн келет экен да. Ва хува васду шей би шей аля сабилил вусук вал истихкам дейт. Бул бир нерсени экинчи нерсеге ушунчалык бекем байлап коюу, ушунун аты бул акида деп айтып коет экен да. Ал эми биздин мына терминология, дини терминде истилахта акаид деп эмнени айтат десек, алымдарыбыз ар кандай эмелерди айтып келген, тарифтерин айтып келген. Бирок Мулла Али Кари рахматуллахи алейх өзүнүн китебинде акида деп илмун юбхасу фихи амма яджибул иътикад бихи деген. Бул деген ушундай акида деген ушундай илим экен туугандар. Ушундай илим дейт. Ал илимде ушул этикад, ишеним милдеттүү болгон нерселерге тууралуу ушул талдоо болот экен да. Демек, кайсы нерсеге ишеним милдеттүү, кайсы нерсеге ушу ишеним этикад кылышлык важип, ошол тууралуу изилдегенди ушул илимди акида илими деп коет. Көрбөйсүзбү? Мисалы, жараткан Алла Таала тууралуу кандай биздин ишенимибиз болуш керек? Алла Тааланын заты боюнча, Алла Тааланын сыфаты боюнча, Алла Тааланын ошо ахкам, афаал боюнча кандай биздин ишенимибиз болуш керек жараткан Алла Таала тууралуу? Экинчиден, периштелери тууралуу кандай ишенимде болуш керек? Пайгамбарлары, китеби, кыямат күнү жана башка Кудай кааласа сабакта айтып келе беребиз. Албетте бунун ошол максаты, гаясы өзү эки дүйнөдө бактылуулук жана туура ишенимди алуу боюнча да акыйда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анда баштайлы. Ошол китептин акида тахавия. Кудай кааласа иншаллах Алла Тааланын аты менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кала ал-алламату худжатул ислам Абу Джафар ал-Варрак ат-Тахави بمصر. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله أجمعين وما يعتقدون به من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. Manake İmam Tahavi rahmetullah aleyh Allama hüccetel İslam, İslam şunday atqa qo'ngan ekan. Abu Jafar al-Varraq dedim. Bu Varraq degani bu shunday bir sifatlar ekan. Ko'p kitob yozgan, ko'p kitob o'qigan Tahavi, o'sha Tahavi, Taha degan yerden Misrda bu aytib o'tadi ahli sunnat val jamoat. Buna bizde tug'anlar ahli sunnat val jamoat deb qo'yamiz. Masalan, o'shol Hanafi mazhabı, Şafii, Maliki, Hanbali, şu төртеу ahli sünnet vel cemaat deyiz biz. Şunu unutmayın. Endi üçün ahli sünnet? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin qarmanganlar vel cemaat sahabalardın cemaatın. Biz sahabalardın barın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrun, oşu tapkan, sohbatını tapkan, görmüsü de gözəziz sahabalar, iman da olup, iman da dünyadan qaytqan, oşu sahabalardın cemaatın, tabiinlerden cemaatın qarmangan, uşulardı ahli sünnet vel cemaat dep koyat doğanlar. Ahli sünnet vel cemaat. Niçin uşul atalıp kaldı? Ben sizlere kısaça aytıp keteyim. Peygamber Muhammed Aleyhisselam aytkan hadiste Cöğütler 71'ge, Hristiyanlar 72'ye, menin ümmeti Müslümanlar 73'kö bölünüp ketет деген. Oşu 73'ün bari dozokto Kuday saktasın büröөнөн başka. Firqanajiya al oşul kutulgan, dozokton kutulgan al top al qaysı degende ma ana aleyhi ve ashabi men jana oşol menin sahabalarım qarmangan jol, tutungan jol oşol gana mınake dozokton otundan kutulgan bir işke kire turgan degende. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Жанын сүннөтүн бекем карманган, жана пайгамбарыбыздын сахабалары Абу Бакр, Умар, Усман, Али радыйаллаху анхум, Хулафай Рашидин, андан кийин бардык сахабалар, энелерибиз ошолордун жолун кармангандар, мына ушулар гана түбөлүктүү дозоктун отунан кутулгандар, түз бейишке баруучулар мына ушулар болуп эсептелинет да. Ушуга эми Ахли Сүннет ва Жамааттын акыйдасы, ишеними тууралуу ушул баянда экен бу да. Фукаха милла деп мына ошо динибиздин факих алымдары, алар ким эле? Абу Ханифа, буна Нуъман ибн Сабит Куфи, куфалык болот. Абу Юсуф, Якуб ибн Ибрахим Ансари, мына Абу Ханифанын менмин деген шакирти болот. Абу Абдилла Мухаммад ибн Хасан Шайбани, бул да Абу Ханифанын шакирттери, ушул шейхтер, улуу имамдар, рахимахумуллах ва ажмаин, Алла таалам баарын өз рахматына бөлөсүн. Ушулардын ишеними, мындайча айтканда, ушулар Ахли Сүннет ва Жамааттагы кишилердин ишеними, акыйдасын баяны болот деп айтып атат да. Алар кандай деп ушунун баяндамасы. Вама я'тақидуна бихи мин усулуддин, жана алар этикад карманган, ишеним тутунган ушу усулуддин, диндин негизги нерселерде жана Алла субханаху ва таалага дин тутунгандары Алла таала тууралуу, жана Алла тааланын дини тууралуу дин тутунгандар боюнча деп. Эң биринчи бул жерде айтып атат, нақулу фи таухидилла, Алла тааланын таухиди тууралуу биз айтабыз дейт. Бул жерде ким айтып атат? Бул киши өзү имам Тахави, ошол кезде өзүнүн улуу имамдары Абу Ханифа, Абу Юсуф, имам Мухаммад рахимахумуллах, булардын бардыгы биз ушу айтабыз дейт. Алла тааланын таухиди тууралуу, Алла таалага тофиги менен таянып, этикад кылып, бул айтканыбызда жөнөкөй эмес. Бул Алла тааланын берген мүмкүнчүлүгү, топугу менен болуп атат дейт. Эмне деп айтабыз? Инналлаха вахидун ла шарика ла. Шек күмөнсүз Алла жападан жалгыз. Анын эч бир шериги жок. Мынакей. Эң биринчи кадам, эң биринчи сөз, биз жараткан Алла тааланы бар деп, жана аны жалгыз деп, бир деп билебиз тугандар. Бул жерде эмне үчүн, мисалы, инналлаха вахидун деп, эмнедеги эми биринчи таухид, Алла таала жалгыз, өзүнүн затында дагы, сыпатында дагы, аттарында дагы, Алла таала бардык өзүнүн өкүмдөрүндө дагы, бардыгында жалгыз, анын эч бир шериги жок. Демек, эң биринчи нерсе биз баштаган нерсе huval iman billahi subhanahu. Алла таалага иман келтирүү. Кама хува би асмаихи ва сифатихи. Алла тааланын аттары кандай болсо биз ошондой иман келтиребиз, сыпаттары кандай болсо биз ошондой иман келтиребиз. Жана бардык өкүмдөрүн кабыл кылабыз тугандар. Бул жерде Алла таалага иман келтирүүдө эки мархала бар. Эки даража бар деп айтсак болот. Биринчиси болсо Алла таала мавжудун азалан абадан, эзелтен бар эле, жана түбөлүктүү жараткан Алла таала, азали дагы, абади дагы. Шуну билиңиз, Алла таала эзелтен, аны эч ким бар кылган эмес. Жана Алла таала түбөлүктүү, ал эч качан жок болбойт. Мына ушул Аллага гана таандык. Ушу Алла субханаху ва таалага. Экинчиси болсо аннаху вахтаху ла шарика. Биринчиси Алла таала мавжуд бар деп атабыз, экинчиси бар, бирок ал жалгыз. Анын эч бир шериги жок. Затта дагы, сыфатта дагы, аттарда, аф'ал, ахкамда дагы. Ла шарика лаху ва бидалика умирту ва ана аввалу муслимин. Алла тааланын эч бир шериги жок. Мына ушул нерсеге мен буйрулганмын, жана мен мусулмандардын алгачкысымын деп келип атат мынакей. Демек, бул жерде Алла таала бар экен тууралуу сразу эле башында эле бир деп баштап кетти да. Алла таала бар, мавжуд тууралуу ал жөнүндө баштаган жок. Имам Тахави рахимахулла себеби дегенде анча-мынча эле адамдар Алла тааланын бул ааламдын ошол кожоюну бар экендигине ишенбесе, көпчүлүгү бар экен ишенет. Албетте, маселе ал жалгызбы же жалгыз эмеспи дегенде биз ошон үчүн Имам Тахави рахимахулла айтып атат, инналлаха вахид. Ал жалгыз. Анын эч бир шериги жок деп ушул жерде башталып кетет. Пайгамбарлардын бу дүйнөгө жиберилүүсү дагы бул либаяни таухид, таухидти баян кылыш үчүн келген. Бардык пайгамбарлар
Алар болсо мисалы ла маужуда иллаллах, Алладан башка эч бир кудай жок деп аны үчүн келген эмес эле. Алар ла илаха иллаллах келген. Мындайча айтканда Алладан башка сыйынганга эч ким лайыктуу эмес депчи. Көрбөйсүзбү? Ушунда дагы бир түшүнсөк болот. Ла маужуда иллаллах эмес, ла илаха иллаллах биздин калимабыз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Демек ла илаха, илах деп сыйынганга лайыктуу, сыйынганга татыктуу Алладан башка эч ким жок мына ушуга келген. Болбосо ааламдын бардыгы эле жараткан Алланын бар экендигине далил болуп эсептелинет тургандар. Далил болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрүнүн көпчүлүгү, аяттарынын көпчүлүгү ушу таухиддин өзүнө курчап алат. Кур'аны куллуху фи таухид. Чын-чынына келгенде Алхамдулиллахи Роббил аламинден тартып, мынакей таухид рубубия деп бул жерде атайы мындайча айтканда Алла Тааланын бүткүл аламдын робу, бул өзүнчө келип атат башынан аягына чейин Кур'ан-ы Каримдеги. Ошондуктан Алла Таала бул жалгыз бул жерде таухиддин бөлүктөрүнө келе турган болсок, 3 бөлүгү. Ат-таухид ала саласати аксам, 3 бөлүккө бөлүнөт экен тургандар. Таухид сифат, ва таухид рубубия, ва таухид улухия. Мынакей. Таухид сифат, ошо Алла Таала сифатта жалгыз, бардык сифаттарда жалгыз. Таухид рубубия, Алла Таала Роб, жоктон бар кылып, анын ирети менен кажетин убакыт тепиш-тепиштери менен бүтүргөн, чоң ойткон кажетин бардык зарылчылыгын бүтүргөн рубубия Алла Таала жалгыз. Анын эң негизи мына таухид улухия, мына Алла Таала сыйынууга, Алла Таала өзү гана жалгыз деген ошо тургандар. Эми демек ал-асас хуа таухид улухия, негизи тургандар ошо таухид улухия болуп эсептелет. Себеп дегенде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде турганда Кур'ан-ы Карим түшкөндө ошол Меккедеги мушриктер, бутпарастар, сөлөкөт парастарга сен сурагын дейт. Асман менен жерди ким жаратты десе, алар Алла деп айтат эле. Алла деп айтышат эле. Бирок кимден болот, ким бүтүрөт, жамгырды ким жаадырат, баланы ким берет, шыпаны ким берет, мүшкүлдөрдү ким оңой кылат, маселелерди ким чечет келгенде эле фаланча бут, түкүнчө бут деп келишет эле да. Ошондуктан алар жаратуучу ким дегенде дагы Алла деп рубубиятты мойнуна алышат эле, анча-мынча сыфатты мойнуна алышат эле. Жараткан Алла бул жерде жалгыз ооба депчи. Бирок сыйынганга келгенде жок, биздин буттарыбыз шерик дейт эле. Ошондуктан бул негизи турганда таухид улухия болуп эсептелинет. Имам Ша Валиуллах Дехлеви рахматуллах алейх бу киши таухиддин 4 маратиб мартабасын ушуну айткан эле. Онун эң биринчиси вujubul вujуд фихи та'ала фала якуну гайруху важибан. Эң биринчиси Алла Тааланын заты важибул вujуд тургандар. Biz Allah'dan başka bardıq mahluklar mümkünatel vücut деп koyot. Bizdin бар болгонубуз мүмкүн. Жок болуп кетишибиз дагы мүмкүн. Бирок Алла Тааланын бар болуусу важип. Бул жападан жалгыз, эч ким муну бар кылган эмес, эч ким жок кыла албайт. Ал түбөлүктүү бар. Мына ушу биринчиси, мына ушу Аллаху ла илаха илля хуval hayyul qayyum деп. Экинчиси болсо аршты, асмандарды, жерди, бардыктын бардыгын жараткан Алла гана. Хуаллази халакас самавати вал ард. Мына Алла субханаху ва таала бунун бардыгын жараткан. Аршты дагы, асмандарды дагы, жерди дагы. Аллаху халику кулли шей. Ар бир нерсени жаратуучу Алла Таала. Ар бир нерсе. Үчүнчүсү болсо асман, жер, ошо экөөнүн ортосундагы тадбир. Мындайча айтканда бардык, мисалы жамгыр болобу, жаан болобу, ысыктык болобу, адамдын ырыскысыбы, адамдын өмүрү, өлүмү, ден соолугу, оорусу, абири, төгүлгөн ушунун бардыгын тадбир Алла Таала өзү буйрук чыгарып өзү кылат. Ала лахул халq вал амр. Аллага гана таандык, жаратуудагы, буйруктагы деп. Төртүнчүсү болсо ибадатка Алла Таала гана далалат кылат. Бул ушу чектелген гана. Фa'lam annahu la ilaha illallah. Ишенип, бекем ишенген Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Анткени ал Роб, анткени ал жаратуучу, анткени ал ырыскы берүүчү, бардыгын кылуучу мына ошо. Эми өзүнүн өкүмүндө да эч кандай шерик жок. La yushriku fi hukmihi ahad. Алла Таала эч кимди өзүнүн өкүмүнө шерик кылбайт экен. Wa lam yakun lahu sharikun fil mulk. Эч кандай мүлкүндө дагы шерик жок экен турганда. Кудайым буйурса, иншааллах,
şirk boyunca kийинки сабакта айтып берейли. Мынакей азыр бүгүн инналлаха вахидун, Алла Таала жалгыз. Демек ушул өзүнүн затында, жана сыфаттарында, аттарында, жана афал, ахкам, өкүмдөрүндө кылган иштеринде Алла Таала жалгыз экенин билдик мынакей. Эми Кудай калса буда эч кандай шериги жок. Жана ширктин шарияттагы мааниси, чоң ширк, кичине ширк, ширктин түрлөрү боюнча буюрса кийинки сабакта улантабыз. Ал эми азыр суроо жоопко өтөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Орусияда турабыз. Ушул жакта кичинекей жамаатбыз. Кичинекей жамаатыбыз менен биригип тилават окутсак деп ниет кылып жатабыз. Кантип толук билсек болот дейт. Алла Таала разы болсун. Эми Орусия өтө эле чоң. Каерде болсо дагы аман болуңуздар. Кур'ан-ы Карим каерде окулса дагы жете берет. Биз ушул жерден туруп Орусияга окусак деле Кур'ан-ы Карим жетет. Кур'ан-ы Карим ошол жерде Орусияда окусанда ушу курман болгон өзгөчө акыркы учурларда Кур'ан окута турган айттар келетат. Мына акыркы күндөрү бизде канча көз жумуп кеткендер. Ушулардын баарына Кур'ан окута турган болсоңуздар, Кудай кааласа сооп жете берет. Болбоду дегенде Фатиха сүрөсү менен Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп дуа кылсаңыздар тилават. Биз зекет чыгарып жаттык эле. Ошону сиңдибиз бар, үй жок, 4 баласы бар. Жолдошу экөө тең цехте иштейт. Тапканы квартирага жана жегенине жетет. Ошолорго берсе болот. Зекетти бир туугандарына берсе болот. Зекетти ата-энесине, жоксо бала чакасына, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө берсе болбойт. Сиз сиңдиңизге ошондой берсеңиздер өтө жакшы болот, сооптуу болот. Жаназа тууралуу толук маалымат берип коесуз бу майитти жуу боюнча дейт. Майитти өзү майит бу дүйнөдөн өткөндө буга эң биринчи ошол кепини, жууганы жана ошол көр казганы ошол жака ушуга акчасынан ошого бөлүнөт да. Экинчи анан карыздарга, карызы болсо карызына берилет, үчүнчү андан кийин анан мураскорлоруна бөлүнөт, төртүнчү анан осуятка бөлүнөт да. Ошону майитти жуу боюнча негизи сөзсүз майитти жууш керек. Бул жаназа намаздагы майитти жууп кепиндеген бул бизде фарзы кифая деген өкүмдө. Ушундан улам бизге мисалы майитти жууп атканда кадимкидей эле оозуна эркектерди эркектер жууйт, аялдарды аялдар жууйт. Макулбу? Анан эми мисалы оозуна суу алып, анан мурдуна суу алып, уяктуу жерлерин жаап коет. Кадимкидей башынан аягына чейин акырын биринчи оң жагынан баштап сол жагына кылып 3 жолу жууп коет. Эгерде мына ушундай азыр коронавирус өзүчө болуп атканда жугат кармагандан көбү чочуласа, узагырактан ушу суу менен да шланга менен акырын кылып жууса дагы болот туугандар. Майитти жууган маселе ушундай. Андан кийин анан кепиндейт. Жаназага алып барыла турган болсо, жаназа ушул 4 такбир менен окулунат. Биринчиден Аллахты ниет кылынат, ошо жаназа ушу Алла Таалага мактоо пайгамбарыбызга салават, жана ушу өлүккө дуа кылып депчи 4 такбир менен жаназа окулунат. Мен жалгыз бой аялмын, 3 балам бар. Жалгыздык бир Аллага таандык деп, бир таксыр илимдүү намазы бар. Балдарыма имандуу ата болот деп, бир эркек менен таанышып мамиле кылганбыз. 3-жылга кетип атат. Али нике окутууну кечиктирип келет. Астагфируллах. Bir erkeke işenip mamile kılgandan keyin başka erkeke karabagан adatım var. Emne kılsam bolot, kimge işensem bolot. Namazko erkek degenim nikesi jok turup жатса, мага жооп бериңиз жагай дейт. Бул сизде алдаgan тооба кылдым го, эми намаз окуп аткан экен, Алла Таала мага тооба насип кылып эме кылсын. Бул аракети шайтандын аракети. Бул ушу 3 жылга жетип туруп, анан ошо жалгыз Кудайга гана таандык деп өзү мамиле кылганыңар туура эмес. Ошол чогуу жүргөнүңөр, сүйлөшкөнүңөр, жатканыңар бардыгы бул арам болуп калат туугандар. Ошондуктан башынан эле нике кыйдыргандан кийин анан чогуу жашаш керек болуп эсептелинет. Ал жөн намаз окуп, же сакал коюп, же болсо мешитке барып, же дагы ушуна жакшы сөз айтып койсо эле алга алданып ишене бербеш керек. Динибиз бардыгы так жана таза. Ошон үчүн сиз сөзсүз ким гана ушундай боло турган болсо, жакшы дуа кылып, ниет кылып, анан күбөлөрдүн алдында баш туугандарга билдирип, ак нике менен жашаш керек. Мусулман адамбыз биз. Биз арам менен жашабайбыз. Биз ак нике менен баш кошуп жашайбыз туугандар.
Bunun kılıp жүргөнү өтө туура эмес. Курмандык чалганга мүмкүнчүлүк таппай турам, себеби көп карызым бар. 2 балам инвалид, баса албайт. Эмне кылышымды билбей турамын. Курбандык чалыш важип, чалбаса күнөөкөр боломунбу дейт. Жок. Мына сизге мүмкүнчүлүк таппай атасыз, эч кандай сизге важип эмес. Курмандык чалуу кимге важип? Кимде 193.800 сом болсо, ушул күндө, макулбу? Ошол адамга курмандык чалуу важип болот. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, кыздары болсо кичинекейге эч кандай курмандык чалуу важип эмес, милдеттүү эмес, күнөөкөр дагы болбойсуз. Сиз кыжалат болбоңуз. Ошо мисалы балдарыңыз да инвалид, Алла Таалам шифа берсин. Башка, наоборот, сизге башкалар ошо курмандык чалып эттерин бериш керек. Карантин болуп, окуулар жабылып калды. Эми качан ачылат окуулар? Ал да белгисиз. Менин 26 жаштагы иним бар. Медреседе окуучу, бүтө элек, 3-4 жылдагы бар. Сентябрда ачылса жакшы болот эле. Бирок билбей жатабыз, ошону кандай болот? Инимди да түшүнсө болот. Бой жетип калды, үйлөнсөкпү деп атышат үйдөгүлөр. Окуу ачылбаса деп, үйлөнсө ал окуу жайы кайра албайт экен. Ошого эмне кылабыз? Эки ойдобуз. Же дагы 3-4 жыл окуп бүтүрүп окуусун анан үйлөнсөкпү? Негизи бүтүрүп алса жакшы болот эле. Үйлөнгөндөн кийин окуусун кай жерде улантса болот? Кандай кылалы? Үйлөнсөк дурусбу же биротоло окуусун бүтүрүп анан үйлөнгөн дурусбу? Мен оюмча мындайда, азыр Кудай кааласа бул карантиндер ушинтип узарып кете бербейт. Кудай кааласа дуа кылып туруңуздар, жакшы эле болот. Анан кийин мына окуусун бүтүрүп алган жакшы. Окуусун эптеп бир чыгынып бүтүрүп алган жакшы. Ага чейин дагы текке убактысын текке кетирбесин эниңиз, айтып коюңуз. Ар бир күндү баалап, ошо ар бир күнү мурунку сабактарын кайталап, азыр мына онлайн сабактарга келип, өзүнүн устаздарына эмеге чыгып, телефон аркылуу китептерди бүтүрүп аракет кыла бериш керек. Кийинки жылы окула турган китептерди сатып алдырсын дагы, ошолорду мутаала деп коет. Өзү ошону аракет кылып чечмелегенге, түшүнбөй калганын устаздардан сурап окуп кете берсин. Анан жакшы илимге кызыгуу болуп окуп аткан учурда буну үйлөп койгон жакшы эмес. Кичине сабыр кылып туруңуздар, жакшы билим алып алсын, андан кийин Кудай кааласа анан жакшылык болот, бардыгы ийгилик алдыда. Негизи үйлөнгөнгө чейин окуганга жетпейт туугандар. Ассаламу алейкум. Ата-энеси бир туугандары бар болуп туруп, эч кимге айтпай, жана кыздын күбөсү жок нике кыйдырган, бирок азыр экөө чогуу жашабайт. Эми ата-энебизге айтып, той өткөрүп, ата-энебизге көрсөтүп, нике кыйдырып, чогуу жашайбыз дейт. Мурунку никени молдо эмес, жөнөкөй таксыр кыйган экен. Ошол нике өтөбү? Биринчиден бул нике өтпөйт. Олордун ортосунда эч кандай нике жок. Анткени күбөсү жок нике, ал нике болуп эсептелбейт туугандар. Биздин шариятыбызда күбө болуш керек. Бир эркек, эки аял, же болбосо эки эркек аз дегенде ушулар күбө болуш керек. Ошондо гана өтөт. Булардын азыр никеси жок. Эми той өткөрөбүз дей турган болсо өтө жакшы, өтө жакшы. Азыр жакшы ата-энелерине айтып, кайрадан жакшы нике кыйдырып, той өткөрө берсин. Мен 18 жаштамын. Кыз медреседе 2-чи курсмун. Кантип зекет беришим керек? Эмнелерден айтса кетсеңиз. Алла разы болсун. Зекет өзү карап туруп, эми уй болсо, мисалы 30 уйда берилет, 5 төөдө болсо, койго болсо 40 койдо берилет, макулбу? Эми алтын болсо 185 грамм болуп айтылынат. Ошондой эле күмүш 612 грамм, ушундай да. Эми анан эгерде соода саттык буюмдар боло турган болсо, соода саттык буюмдар, алардын зекети бар, айтып кете турган болсо. Ал акчалай боло турган болсо, же бирөөгө акча берип турдуңуз, ал 1 айдан кийин кайтарып берет. Кыскасы өзүңүздүн зекетке келе турган нерселерден, ошол акчалардан 193.800 сомдун тегерегин түссө, ошого мисалы зекет берүү милдеттүү болуп эсептелинет. 1 жылда 1 жолу берилет зекетке, бирок ошол акчага 1 жыл айланган шарт болуп эсептелинет. Аллахтын 99 атын айтып жүрсө болобу? Качан, кайсы убакта, же намаздан кийин, же жөн жүргөндө айта берсе болобу дейт. Алла Тааланын 99 атын айтып жүрсө эмне үчүн болбойт? Айтыш керек. Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха деп Алла Таала өзү буйрган. Буйрган жараткан Алла Таала Кур'ани Кариминде Алла Таалага таандык чырайлуу аттар бар. Алар аркылуу силер Алла Таалага кайрылгыла, Алла Таалага дуа кылгыла, Алла Тааланы чакыргыла, Алла Тааланы кантип ошо жакшы сыпаттары менен, ошон үчүн сөзсүз мисалы
бир убакыт деп айтып элембайт. Качан убактыңыз болсо айтып, жолдо басып деле, үйдө деле, иш кылып деле, намаздан кийин деле айтып жүрсөңүз, бунун өтө чоң таасирлери бар. Бул зикирге кирет. Ал эми зикирди кылган ала би зикрилlah татмайннан кулуб, эң биринчи белеги жүрөгүңүздөгү тынчтык болуп эсептелинет. Жүрөк тынч болсо, адамдын денеси тынч болот, денеси тынч болсо, жашоосу тынч болот. Ошон үчүн ар дайым айтып жүрө бериш керек. Мен стройкада иштейм. Иштеген акыбыз тең бөлүнөт. Бирок мастер балдар менен гана калгандары азыраак алат. Кээде күнүмдүк деп иштетебиз, балдарды 5-10 күн, ушул туурабы? Эми мусулмандар ал-муслимуна аля шурутихим дейт. Бизде эреже бар, мусулмандар өз ара, өзү шарттарынын негизинде болот. Силер балдар иштетсеңер 5-10 күн, ошондо кайсы шарт эме менен, келишим менен момо жумуштарды кыласыңар, мына сааттарда, мисалы, ушунча саат иштейсиңер, ушунча жумуштарды кыласыңар, ушунча акыңар болот деп кела турган болсоңор, боло берет бул туура эле. Кандай бөлүштүрүп алсаңар деле болот. Ошол мисалы мастер же болсо уюштуруучу сен көбүрөөк алып, алар азыраак алып, себеп дегенде сен ошол жумушту таап атасың же сен клиентти таап атасың деп, ага сенин акың бар. Андан көбүрөөк алганга эч кандай зыян, арам эмес. Бир жерден иш алып, балдарды таап, алардын үстүнөн акча алса, бирок алар ыраазыбыз десе, тапкан акча кандай болуп калат? Адалбы же арамбы? Адал. Бул жерде негизи алдабаш керек, кыянат кылбаш керек да. Ошо балдарга мисалы сиз ортомчу болуп иш таап берип атасыз, тияк менен сүйлөшүп, ошондо айтып атасыз, балдар, мынакей деп, ошо мисалы сиздерге 1000 сом, ошонун 100 сому меники дедиңиз, боло берет бул. Бул сиз ушу иш таап бергениңиз үчүн. Бирок негизи ошо балдарды алдабаш керек жана кыянат кылбаш керек. Же болсо кээ бир адам айтып коет, мисалы 1,5 миңге сүйлөшкөн дагы силерге 900 сом, 100 сом мен алам дейт, ал 500 сомун алдап алып атат. Бул туура эмес болуп калат. Ошон үчүн ачык эле мисалы айтып, силерге же болбосо мындай деле кылып койсоңуз болот. Кыскасы мына жумуштар бар, ушу жумуштарды аткарсаңар, ушу акча 1000 сомдон аласыңар деп, нар жагын сиз өзүңүз сүйлөштүңүз. Канча кошсоңуз дагы өзүңүзгө ал адал. Бирок адам да тигилерди алдабаш керек да. Негизи ошол. Москвада кредитке телефон алган элем. Алып жатканда банктын ээси мусулманбы деп сурагам. Ал билбейм деген кийин интернеттен карасам, ал банктын ээси мусулман экен, бирок алар акчаны орустардын банкынан алып берет экен. Мындайча айтканда ортомчу банк экен. Алган телефонду эмне кылышым керек? Ыргытып салыш керекпи? Же бирөөгө белек кылып берип койсом болобу дейт. Жок. Кудай кааласа, бул сизге адал, сиздин мүлкүңүз, алсаңыз боло берет. Мусулман эместерден дагы алсаңыз боло берет. Мына Москвада кредит алып атасыз, ал жерде мисалы, ал жерде алганыңыз бул сизге арам болбойт. Макулбу? Ошончо сиз буга белек берип, ыргытып берген кереги жок. Ошо аркылуу мисалы кредит алгансыз, төлөп бере турган болсоңуз, сиздин мүлкүңүзгө эсептелинет. Кылган ишиңиз, Кудай кааласа, бул арам эмес. Ал-Алиюну дайым айтып жүрсөң, дуа сөзсүз кабыл болот деп уктум. Ушул чынбы? Ал-Али деп бул Алла Тааланын ысмы. Я Али. Аллаху субхана роббиял азим, субхана роббиял а'ла деп айтып атпайбызбы? Ушуларды деле айтып, же болсо я Али деп, же болсо я Рахим айтып жүрсөңүз, иншалла Алла Таала кайрылган болосуз. О улуу зат депчи. Иншалла дуа андан кийин Алланын атын айткандан кийин кандай гана дуа болсо, иншалла кабыл болушуна пайгамбарыбыз күбөлүк берген. Мен пицца доставкада иштейм. Намазымды машинамдын ичинде эле окуп жүрөм. Бирок отуруп окууга туура келип жатат. 4 айдан бери ушуга кыжалат болуп жатам. Пешим, аср, шам намаздарын отуруп окуп атам. Күнүгө отуруп окуй берсем, намаз толук болбой калабы? Фарыз намаздар болбой калат туган. Фарыз намаздарда кыбланы караштык дагы фарыз болуп эсептелинет. Кыям, рүкү, сажда булардын бардыгы фарыз туган. Нафил сүннөттөрдү машинанын ичинде окусаңыз болот. Бирок мына фарыз намаздарды болбойт. Сиз ошол аз учурда дагы болбоду дегенде фарыз намаздарды түшүп окуганга аракет кылыңыз, болбосо болбой калат. Сураксыз бейишке адам кире алабы? Өзү менен кошо 70 адамды ала кирет деген сөз чынбы? Бул жерде эки суроо, бул сурооңузда эки нерсе бар да, сураксыз бейишке кирүү. Жараткан Алла Тааладан биз дайыма эле сурайбыз. Я Алла, ошо сураксыз бейишке киргизгин деп. Бирок жараткан Алла Таала
бейишке киргизет. Сураксыз дегени бул азыраак сурап коет деген маанисинде келет да. Бул азыраак суроо деп Аллахума хасибна хисабан ясира деген бар да. Я Алла бизди азыраак эсептегин депчи. Bunun manisi ушул сураксыз эле киргизген деп. Сураксыз кирген дагы бейишке болот. Бирок 70 кишини алып кирет дегени бул шафаат маанисинде келет дагы. Шафаат маанисинде ар түрлүү. Ажылар шафаат кылат, шейиттер шафаат кылат, пайгамбарлар шафаат кылат, балагатка жете элек дүйнөдөн өтүп кеткендер шафаат кылат, аалымдар шафаат кылат. Шафааттар көп. 70 деп эми бир жерде атак таң мындай так айтылганын мен көргөн эмесмин. Тамактан кийин Куранды окуу элибизде адат болуп калган. Ошол туурабы? Негизи дуасы эле окулат да, туурабы? Жок. Тамактан кийин негизи дуа эле окулду. Алхамдулиллахи лази ат'амана ва сакана ва жа'алана минал муслимин деп. Ушул дуаны окуп койсоңуз болду. Эгерде башка бирөө тамак берилсе, анда Аллахумма ат'амана ва сакана депчи. Куран окуу шарт эмес, милдеттүү эмес. Дуа окуу, тамактын дуасын окуу бул сүннөт. Нафси, каалоо, ыхтияр ушулардын айырмасы кандай? Нафс, эми Алла Таала ар бир адамды жаратканда нафсти кошо жараткан. Нафс 3 түргө бөлүнөт. Нафси аммара дейт, нафси лавама дейт, нафси мутмаинна деп айтат. Кээ бир адамдардын нафси аммара, инна нафса ла аммаратун бису, нафс сөзсүз ал жамандыкка буйрат экен да. Бирок бул нафсин укпай, киши тарбия кылып бекем кармай турган болсо, анда лавамага өтөт экен. Анда лавама деген кандай? Ушу бирөө кишине кыжалат кылып алып, же бирнерсе туура эмес кылып алып өкүнөт да, ушундай болупчу. Ал эми пайгамбарларда деле нафс бар, улуу аулиялар, улуу сахабаларда нафс бар. Нафсин мутмаиннага кирет. Ал кандай? Анын нафсиси жамандыкка буйрбай, Алла Тааланын өкүмүнө, Алла Тааланын ушу өкүмүнө тартып калат экен да. Ушул Алланын өкүмүн аткарганга бейпир боло турган. Ушулар нафсин мутмаинна. Каалоо деген бул жүрөктөгү каалоо бул. Жакшылыкта да каалоо болот, жамандыкта да каалоо болот. Ниетке алып келсек болот, каалаганчы. Ал эми ыхтияр адамдын баласына берилген. Ушу ишти кыл, же болбосо кылба деп, ал ыхтияр. Сыйкыр жана кара дуаны кантип кутулабыз дейт. Кара дуадан кантип кутулабыз? Бул экөөнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан амалдар бар. Ошону аткарсак, биз Кудай кааласа сыйкырдан дагы кара дуасынан да кутулабыз. Ал кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга атай Алла Таалам Falaq сүрөсүн, Нас сүрөсүн түшүргөн. Ошон үчүн ар бир намаздан кийин Ихлас, Falaq, Насты бирден, жатаарда 3төн, жана Багымдат менен Шамдан кийин 3төн окуп жүрсөңүз, Кудай кааласа иншалла сыйкырдан кутулабыз. Дагы кара дуадан кошуп кутула турганы бул Бакара сүрөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Бакара сүрөсүн окуган адамга эч кандай кара дуа дагы, сыйкыр дагы үстөмдүү боло албайт дейт. Zulhijja ayının akırkı 10 gününde bir gün oroza karmak, kalgan günlerin ibadat menen ötkörgülü deyip, 10 gündün içinen bir gün oroza karmasa bolovu, keçe oroza karmaş gerek bolçu turavu, men oşonu karmay albay kaldım, uşul 10 gündün içinen bir gün karmak koysam bolovu, misalı erten karmasam bolovu deyip. Zulhijja ayı, mınaki, bugün eksi tuğanlar. Ушул ар бир күнгө Тирмизи шарифте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ушул Зилхиджа күндүн 10 күнүндөгү кылынган амалдар Алла Тааланын алдында эң сүйкүмдүү, эң улуулар ушулар. Bundan өткөн улуу амалдар жок экен. Ушул күндө кылынган амалдар эң улуу экен да. Эми ушул жерде айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ким бир күн ороза кармаса, ушу 10 күндүн бир күн ороза кармаса, бир жыл ороза кармагандай савап берилет. Ким bir түн ушул уктаба ибадат кылып чыкса, кадыр түндүн савабындай савап берилет дейт. Мына. Ал эми Арафа боюнча Арафа күнү 30-июль 2020 жылды кош айтып жүрөйүн. Кээ бирлер осо атай мутитете öğreткенде башка. Мисалы, канча 2-3 жыл мурда биз айттык эле айт намазы, 21-август деп. Ошо быйылкыга деле коюп жүрөт ушундай кылып. Андай кылбаш керек тургандар. Ошон үчүн ушундан кийин мен жылды да кош айта турган болуп калдым. 2020 жылы 30-июль бул Арафа күн. Ким ошо күн Арафа күнү ороза кармаса, пайгамбарыбыз айткан 2 жылдык күнөөсү кечирилет. Ушул жыл жана алдыңкы бир жыл. Бир, экинчиси. Бир риваятта келет, ким ушул жыл ороза кармаса, ошо күнү Арафа günü oroza karmasa, 30. iyul oroza karmasa,
2 жыл ороза кармагандай сооп берилет. Башка күндөрү болсо 1 жыл ороза кармагандай сооп берилет. Мына ушунчалык чоң айырмасы бар. Кудай кааласа, кайсынысын кармасаңыз дагы боло берет. Убактыңыз бар. Кудай кааласа, баарыбызга убакыт бар. Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ушу күндөрү биз көбүрөөк намаз окуйлу, көбүрөөк зикир кылайлы, көбүрөөк дуа кылайлы, көбүрөөк кайрымдуулук кылайлы, көбүрөөк өзүбүздү оңдогонго аракет кылып, көбүрөөк Кур'ан окуганга аракет кылайлы, көбүрөөк орозо тутайлы. Мына мүмкүнчүлүккө карапчы, ошо эртеңден баштап кармай берсеңиз, Кудай кааласа 1 жылдык туткан орозолорду ала бересиз. Түнү ибадат кыла берсек, кадыр түндүн соогун ала бересиз азыр. Чубак ажын атын көчөгө кою турабы? Чубак ажын атын көчөгө кою турабы? Мен жеке оюмча тура эле. Менин жеке оюмча бул тура эле болот, эч кандай немеси жок. Саламатсызбы? Больницада иштеймин. Комбинезон кийип, ооруларды кабыл алабыз дейт. Пешим асыр намаздарын окуй албай, шамдан кийин окуп атам. Туура болобу? Эми сиз аракет кылыңыз, Алла Таалам сизге күч-кубат берсин. Өтө улуу иш кылып атасыз. Бирок ошол учурларда 2 минутага намазга мындай убакыт ажыратыңыз да. Хотя бы пешим намаздын эң акыркы убактысы менен асыр намаздын эң алгачкы убактысында, себеп дегенде ооруларды көпкө чейин таштап кете албайсыз да. Мен да түшүнүп атам. Ошол пешим намаздын эң акыркы убактысында хотя бы ошо фарызын окуп туруп, асыр намаздын эң алгачкы убактында фарызын окуп алыңыз. Шам намазды андай каза кылбаганга аракет кылыңыз, каза кылбак. Эми кээде операция болуп, өтө оор болуп, таптакыр эч нерсе жок болбой калган учурда эле болуп калбаса, анан негизи 5 убакыт намазды каза кылбаганга аракет кылыңыз. Сүннөттөр да калып кетсе, бул да кичине бир көтөрүмдүү, чыдамдуу да, бирок фарызды калтырбай окуп туруңуз ушундай абалдарда. Айылдагы имамдарды ким дайындайт? Илимине карап коесуздарбы? Биздин имамдын илими жок. Даватка чыгып жүргөн кишини имам хатип дайындап койгон. Ушул туурабы? Азыр бизде Аллага шүгүр илимдүү балдарыбыз көп го. Биз Чүй областынын Москва районунда турабыз. Петровка айылынан Хафса бинт Умар мечити. Алла разы болсун. Имамдарды, жөнөкөй имамдарды райондун имамы дайындайт. Райондун имамдарын болсо казы дайындайт. Ал эми областтын казыларын муфти дайындайт. Бирок Кудай кааласа мынаны айтабыз. Ошо азыр илимдүүлөр Кудайга келиш керек. Кээ бир илимдүүлөрдөн айтсак, эми айлыгы жок болсо да иштебей койгон да жери бар. Бул жакты туура түшүнүшүбүз керек. Кээ бир илимдүүлөрүбүз болсо аркыл болот экен, уюштуруу жагынан алсызыраак. Кээ бирлер болсо илими кичи тайкыраак болгону менен адеп аклагы жакшыраак. Ушундай биздин аксап аткан жерлерибиз бар. Сиз туура айтасыз. Кудай кааласа көч барып оңолот дегендей, барып оңолобуз буюрса. Буну дагы иншалла мен дайындап айтам. Текшерип карап көрсүн. Мен 2014-жылы башка динди тутканмын. Азыр ойлосом, башка динди тутуу күнөө экенин билбептирмин. Жаштык кылып коюп турмун десем туура болот. 2015-жылы турмушка чыктым. Кудайга шүгүр, 2 кызым бар. Бирок мен ислам динине кирип 5 убакыт намаз окугум келет. Өзүм үчүн жана кыздарыма чоңоюп келатат. Мени ээрчишин каалайм. Мен көптөн бери болгондо 2 ай болуп калды. Ислам китеп, баяндарды, хадистерди жан дилим менен угуп, окуп келатам. Бирок Чубак ажынын, Абдушүгүр Нарматов ажынын алымдарыбыздын баяндарында мындай деп айтылган бар экен: кимде ким ислам дининен кетип башка динди кабыл алса, кайра намаз окууну кааласа, ислам динин кабыл алыш керек деген. Менин оюмда ушул нерсе турат. Мен намаз окусам туура эмес болуп калабы? Мен сөзсүз түрдө кайрадан ислам динин кабыл алышым керекпи? Сиз сөзсүз түрдө ислам динин кайра кабыл алышыңыз керек. Туура эле ушунун бардыгы. Ал эч кандай кыйын деле эмес, кыйындан эмес. Эң жакшысы ушул гусул кылып, толук бир жуун чайканып алып туруп эле ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуну айтсаңыз, бул ислам динин сиз кайра кабыл алдыңыз. Эми өткөн билбей калганга сөзсүз тооба кылып, истигфар кылып, 2 рекет тооба намаз окуп коюңуз. Я Алла, ушу билип билбей ушундай исламдын баалуулуктарын, бардык баалуулук, тынчтык, бардык адилеттүүлүк, тазалык, бардык илимге жооп берген ушу дин экен. Мен билбей башка динге өтүп кетипмин. Я Алла кечиргин, сен Алла Таала кечиримдүү, кечирет. Жана 5 убакыт намаз окуй бересиз. Алла Таалам кайрадан ушу ислам динди баалоон сизге берген үчүн чексиз шүгүрлөрдү Алла Таалага айтам. Алхамдулилlah, сизди да кайрадан иншалла куттуктап, Алла Таалам разы болсун. Эми сиз мына жакшы ислам динин эмелердин мындай түп негиздерин жакшы үйрөнүңүз. Жана Алла Тааладан туруктуулук сураңыз. Иманды кантип күчөтсө болот?
İmanın sözün көбүрөөк айтып, имандын сөзүн көбүрөөк угуп, имандын белгилерин тууралуу ой жүргүзүп, имандын чөйрөсүндө иманга даават берип, иманга чакыруу менен курулат. Курбанчылык менен бекемделет. Жана башка жерлерге мына хижрат деп барып, ошолорду айтуу менен таркалат. Ошон үчүн да иманды кантип күчөтсө болот дегенибиз, ошол зикирди, намазды ушулар имандын баардыгын күчөтүп жана бекемдейт. Өтүп кеткен аял кишинин балдары, кыздары жок болсо, калган дүйнөсү кимге калат? Эркек бир тууганынабы, же кыз бир тууганынабы? Өтүп кеткен аял эгерде өтүп кетсе, балдары, кыздары жок дедиңиз. Күйөөсү болсо, күйөөсүнө да үлүш берилет. Ата-энеси болсо, ата-энесине үлүш берилет. Балдары жок болгондон кийин бир туугандарына да үлүш берилет. Уулдарга да, кыздарга дагы. Бир туугандарына. Албетте, кыздар экесе аз алат, уулдарга караганда. Үй бүлөбүз болуп, кыйыныраак учурда турабыз. Капиталдык жактан бай болуу үчүн амал, зикир же дуа үйрөтүп коесузбу? Мен өзүм аулия болгум келет. Дагы жакшы ниеттерим бар. Алла разы болсун. Алла Таала аулия кылсын. Алла өзүн дос кылсын. Эми мынал иншалла рызкыга береке болуш үчүн эң негизи күнөөлөрдөн сактаныш керек. Бардык күнөөлөрдөн. Мен ал башында мисалы ширктен, куфурдан тартып, мунафыктыктан тартып, текеберлик, көрө албастыктан тартып, ушактан, жала жапкандан тартып, жалган сүйлөгөн, алдаган, уурдагандан тартып, бардык күнөөлөрдөн, кичинекей, чоң, сырткы, ички бардык күнөөлөрдү ташташ керек. Бул рызкыга берекеге эң биринчиси ошол. Анткени Алла Таалам рызкыны кемитет, азайтат, ушу күнөө себептүү. Бир. Экинчиси, дарат алып атканда бир дуа бар, дараттын ортосунда. Аллахумма гфирли дамби ва васи'ли фи дари ва барик ли фи ризқи деген дуа бар. Ошону аткарып жүрсөңүз, аны окуп жүрсөңүз, ар дарат алган сайын. Я Алла, ошо беттин ортосунда, башында, аягында эмес, ортосунда окулат да. Аллахумма гфирли дамби, я Алла, менин күнөөмдү кечиргин. Ва васи'ли фи дари, менин үйүмдү, короомду кең кылгын. Ва барик ли фи ризқи, жана менин рызкыма береке бергин депчи. Рызкыма береке бергин деп. Жана bundan başka da 5 vakit namazga bekем болуп, Алла Тааладан өзүңүздүн тилиңиз менен эле, эне тил менен Алла Таалага кайрылсаңыз, жараткан Алла береке бер деп, анан үйдө исрап болбосо, пешинетер мээнет болсо, Алла сөзсүз берекесин берет. Жаратуучу Аллахтын 99 сыпаты менен зикир кылганда, я деп баштайбызбы? Көбү ал менен башталат го. Мисалы, я ал-хафид деп айтабыз. Мен сизди түшүндүм. Мына жөн ал-хафид, ар-рауф, ар-рахман, ар-рахим деп өзүнчө айтканда ушундай деп зикир кылынат. Бирок сиз я деп кайрылганда ал деп айтпайсыз. Я рахман, я рахим, я рауф, я басир, я сами деп мисалы да, я муиз. Алда ал деп айтпайсыз. Я деп кайрылганыңызда ал деп айтпайсыз. Эгерде яны айтпасаңыз, анда ал деп айта бересиз. Дарат алганда моюнга маск тарткан Ханафи мазхаб боюнча мустахаб. Башка агымдардагы туугандарыбыз бидат дейт. Анан биз Ханафи мазхаб карман жүргөндөн кийин бардык мустахабтарды аткарышыбыз керекпи? Же чын эле бидатпы? Жок, бул бидат эмес. Кара, сахабалардан, табииндерден дагы, мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда болбосо дагы пайгамбарыбызды көргөн сахабалар ошол мисалы моюнга мас тартып келишкен. Бул жерде мына кекиртек эмес, желке эмес, атай моюнга мас тартуу мустахаб. Кылбай койсоңуз эч кандай күнөө болбойт, кылса Кудай кааласа сооп болот. Кантип туура дуа кылуу керек? Дуанын эң биринчиден алкымды тазалаш керек дуа кылыш үчүн. Дуа кабыл болот, алкым таза болсо. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир адам арам жесе, арам жегенде сөзсүз эле чочко менен арактык эмес. Мисалы, бүгүнкү күнү бирөөнү заказын аткарып, бирөөгө жала жаап акча алып атат. Бирөөнү ушактап акча таап атат. Бул бардыгы арам. Коррупция менен акча таап атат. Ришват деп коебуз, мына бизде паракорлук менен, булардын бардыгы арам тууган. Арам, алкын тазалаш керек. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде бул жак арам жесе,
Бул ажылыкка барып дагы Кабанын түбүндө пардасын кармап алып ыйласа дагы айтат экен да, сен жегениң арам болсо, кийингениң арам болсо, мингениң арам болсо, дуаң каяктан кабыл болсун дейт экен. Ошондуктан биринчи алкымды тазалоо керек. Дуанын мынакей кантип дуа кылуу керек деген. Экинчиден, дуага ишениш керек. Пайгамбарыбыз айткан, силер дуа кылгыла бекем ишеним менен, шектенбей, бекапар жүрөккө жараткан Алла көңүл бурбайт деген. Жана ушу кыбланы карап, өзү колубузду көкөлөккө чейин адеби боюнча көтөрүп, биринчи Алла Таалага мактоо айтабыз. Мактоону Алла Таалага кандай мактоо айтсаңыз айтыңыз, болсо Фатиха сүрөнү окуп койсоңуз да болот. Экинчи пайгамбарыбызга салават айтабыз. Үчүнчү, анан өзүңүздөн баштап бүткүл үммөттү кошуп туруп, дүйнөнүн жакшылыктарын, ахиреттин жакшылыктарын, дүйнөнүн жамандыгынан пана, ахиреттин жамандыгынан пана кылып, ушундай кылып дуа кыласыз. Ажырашкандан кийин күйөө багыш керекпи же милдеттүү эмеспи? Иштейин десем, балам кичинекей дейт. Ажырашкандан кийин эми күйөө багуу милдеттүү эмес, албетте идда. Ошол 3 этеккир күткөнгө чейин күйөө ошону камсыздап турат. Турак жайды, кичине алардын корсактарын. Андан кийин анан өзү моюнда милдет болбой калат. Бала чаканы багыш күйөөнүн мойнунда милдет. Бала чаканы багыш сизди эмес, бала чаканы багыш күйөөнүн мойнундагы милдет болуп эсептелинет. Апасы кызына үшүрүн берсе болобу дейт. Жок, апасы кызына үшүр берсе болбойт. Зекетте берсе болбойт. Жөн эле берсин. Ал үшүрү жок эле бериш керек кызына. Жаңы үй бүлө куруп жатканда той өткөргөндүн ордуна Меккеге барып келсе болобу ажылыкка же умрага? Мындайда жаңы үй бүлө куруп жатканда бул той өткөрүп сүннөт болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аулиму валау бишар." Bir koy soyup bolsun, kişine toy ötkörüp koygula деген. Bir koy. İsrafçılık emes, bir koy menenleçi. Albatta ошон акчага эми эгерде Меккеге барып келгенге деле Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ажылыкты өмүрүндө бир жолу фарыз кылган, ага дагы шарт кылып койгон, ким ошо барып келгенге акчасы жетсе, ден соолугу жакшы болсо, жолу аман болсо, манистата алейхи сабила деп атайы Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып койгон бул жерде. Андай кылса болот. Biz жолдошум экөөбүз намаз окуйбуз. Жолдошум алдыда, мен аркада. Ошондо жолдошум имам болууга ниет кылабы, же ниет кылбай эле окуй береби? Ниет кылат. Эгер экөөңүздөр окусаңыздар, ал сөзсүз ошо имамчылыгында ниет кылып койсун. Аркада ошо сиз анан ыктыда кылып окуй берсеңиздер болот. Өтө жакшы. Москвадамын. Кыргызстанда инимдин үйүнө союш алып, курмандык соёюн деп атам. Аялым kızlarım kaynatаныкында сойгондо экиге бөлсөм тең бөлөмүнбү же туугандарга көбүрөөк берип өзүмө азыраак алсам болобу? Башын шыйрактарын, ичегилерин туугандар жешет. Териси деги кеңири түшүнүк берип коесузбу дейт. Бул мындай. Куда кааласа курмандык сизге важип болсо, аны меморал ошо союп, куда кааласа этин эч кандай проблема жок. Канчасына көп, канчасына аз кылсаңыз деле боло берет. Бирок биздин шариятыбызда көбүнчө айтканы, бул жерде неме деп айтат да, мындай этти 3кө бөлүп койгон жакшыраак дейт да. Жакшыраак жол ушундай. Bir bölүгүн өзүңүз үй бүлө бала чака менен, bir bölүгүн туугандарга, bir bölүгүн жетим жесир кембагалдарга берип коюңуз дейт да. Куду ушундай эле мисалы сиз мына жердеги кайын журтка дагы, өзүңүздөргө дагы тең бөлүп эле неме кылсаңыздар болот. Ал эч кандай бир неме эмес. Этинчи кандай кылып бөлсөңүздөр болот. Бирок мына жердеги азыр шыйрактарын, ичегилерин туугандар жешет иштек эмес. Териси боюнча бир маселе бар. Териси боюнча мындай маселе. Терисин ушул жерде өзү, ошол курмандык чалган киши, же болбосо ошо кимге чалдырып атсаңыз өкүлдүк, ал болсо ошо терисин өзү неме кылса болот. Кандай деп койсом, постек кылчу элек, же болбосо ушундай кылып өзүнө да бир керектүү кылып иштетилсе болот да. Эми албетте аны сатып туруп, эгерде терисинин акчасын ал өзү иштетсе дурус болбой калат. Аны кембагалдарга бериш керек болот. Терини. Аны кембагалдарга берүү важип болуп эсептелинет. Ошондой эле теринин баасын, акчасын мечитке иштетсе дагы болбойт, аны сатып турупчу. Акылбы? Аны иштетсе дурус эмес экен, аларга болбойт. Бечараларга берип берген мына ошол жакшыраак болуп эсептелинет турганда. Тери боюнча. Калган эти боюнча эч кандай шыйраак, ичегилер боюнча айырмасы жок.
кандай кылып ал жака көп, бул жака аз кылып бөлө берсеңиз, зарылчылыкка жараша бардыгы болот. Мен Багымдатка тура албай жатам. 9-дарда окуп койсо болот дейт го. Ошондо окуп коем. Ошол туурабы же болбойбу? Жок, Багымдатка туруш керек. Багымдат бул эң негиз да. Аракет кылыш керек. Багымдатка турганга биринчиден жатаарда дарат алып жатыңыз. Өзүңүзгө дем салып дуаларды окуп жатыңыз. Андан кийин будильник коюңуз. Жаныңызда башка бирөө да жаткан болсо, ошону айтыңыз, сөз сойготуп коюңуз деп. Анан кичине өлүмдү эстеп жатыңыз. Багымдат учурда жүрөк эң акырын соккон учур болуп калат. Көп адамдар ошол убактарда ооруга, көп адам ушу береке чачылган учур болуп калат. Берекеден тийбей алыш үчүн учурда окуш керек. Адат кылып албаш керек буну Багымдатты каза кылгандычы. Кээде чарчап калдыңыз, кээде катуу уйкуда уктап калдыңыз. Эртерээк жатыш керек. Бүгүнкү күндө көбүнчө Багымдатка эмне үчүн тура албайт? Куптандан кийин саат 12-1ге чейин сүйлөшүп жүрө беришет дагы, анан Багымдатка тура албай калат, кыйналып калат. Албетте ошондой болот. Багымдат эмес, биз тахажжудка турушубуз керек турганда, ушундай башыбызга бале келип атканда, сыноо келип атканда, кыйынчылык келип атканда, биз азыр тахажжудка туруп дуа кыла турган учур. Ошон үчүн Багымдатка аракет кылыңыз. Эгерде каза болуп калса, анда ошо күн чыккандан кийин бир күн чыккан 10 мүнөттөн кийин түшкө чейин окусаңыз, сүннөтүн да каза окуйсуз, фарызын да каза окуйсуз. Жаман жакшы сөзгө кантип таасирленбейбиз? Көбүнчө жаман сөздөргө, чоңдорго кантип насаат айтабыз? Айтсаң урушса, гыйбат, күнөө иш десең, жанында олтурасын, айла жоктон ата энең болуп калса, гыйбат айтканда да уккан киши да күнөөкөр болобу? Албетте сөзгө бардыгы эле таасирленет, жакшы жаман экөөнө тең эле таасирленет. Сиз туура айтасыз, бирок Кудай кааласа биз жакшылыкка чакырганды токтотпошубуз керек. Жамандыктан кайтарганды токтотпошубуз керек. Албетте адебин сакташыбыз керек. Өзүнө үстүртөн бир басмырлап сүйлөбөстөн алдынан сунуш иретинде катары, бирок акыйкатты дайыма акырын айта бериш керек. Гыйбатты болсо, уккан дагы, айткан дагы тең күнөөлүү болот. 18 жаштамын. 12 жашымда намаз окуганмын. Бирок bir айлары окусам, bir айлары окуган эмесмин. Суроо, каза намаздарымды кантип жана кандай тартипте окуймун? Алла разы болсун, машалла. 12 жашынан бери намаз окугансаңыз, бул өтө улуу нерсе. Эми кээде калып кеткен болсо, болжолду санайсыз, болжолду. Мисалы, 1 жылда канча ай окубай калгансыз, ошону санап чыгыңыз. Болжолду. Анан эң мисалы эми азын ала бересиз да, канча мисалы 1 ай, 2 ай болуп кандай болуп, ошо санагандан кийин анан казаны окуганда мындай кыласыз. Ниет кыласыз мындай эле. Эгерде ошол 6 жылдын ичинде бир 6 ай каза кылган болсоңуз, аны жазып коюңуз дагы, бүгүн казаны баштайын деп атасыз да. Бүгүнкү числону жазасыз дагы, ниет кылганда менин Багымдат намазымдын алгачкы казасын ниет кылдым дейсиз. Пешим, асыр, куптан, кудум ушундай ар бир намазда күн сайын алгачкы менин мойнумдагы каза намазды ниет кылдым. Ошону окуганга деп ниет кылып кете бересиз. Анан Кудай калса 6 ай казасын окугандан кийин болду, ушу бүттү деп эсептеп коесуз да. Ол оңой эле. 2 жыл болду жашаганыбызга. Адилеттүү болуң десем, боло албайм деди. Анда мени бошотуң десем, макул деп койду. Талак өтөбү? 2 жылдан бери адилеттүү болуң деп жүрдүм. Ызаама тийип, катуу сөздөрдү айтып жүрдү. Эми не кылышымды билбей кайда барам? Мен ишенем, аялдардын укугун коргойсуздар деп. Бизде дагы адилеттүү адамдар бар деп ишенем. Билесиздер, азыр 2-чи, 3-чү алгандар көбөйдү. Бирок адилетсиз болушуда. Көп аялдар депрессияга түшүп, ден соолуктары начарлайт экен. Эми ушинтип улана берсе, бизден төрөлгөн балдар кандай тарбия алат? Сиздин сөзүңүз тупа-туура. Ислам дини адилеттүүлүктүн үстүндө курулган. Ошол адилеттүүлүктүн бирөөсү, мисалы 2-3-4кө чейин уруксат берген дагы Алла Таала ошол Кур'ани Каримде "Фанкиху ма таба лакум минан ниса" Насна ва Сураса ва Руба Кур'анда айткан. Аял затынан кимдер силерге жакшыса, ошолор нике кыйгыла. 2-3-4кө чейин деп уруксат берилген. Бирок ошондон кийинки эле аяттарда Алла Таала ачык айтып атат: "Эгерде адилеттүүлүк кыла албасаң, бирөө менен эле жаша." Болду. Адилетсиздик бул өтө жаман нерсе. Эртеге кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, адамдын денесинде эти жок, тери менен эле, сөөк менен келет экен. Кээ бир риваяттарда жарым эле келет экен.
ким ошол аялдарында ортондай адилеттүүлүк кыла албаган. Ал эми мисалы сиздин мына биринчи талак өтө турган маселеси бул күйөөсүнүн ниетин караш керек болот. Анын талак маселесин дайыма айтам туугандар, бул өтө татаал маселе болгондуктан телевизор менен онлайн дейбизби, телефон дейбизби, андан сырткары мына азыр эмне кылуу ортомчул аркылуу болбойт. Бул назик маселе болгондуктан жоксо кат аркылуу күйөөңүз дагы жазсын, сиз дагы жазыңыз. Ушундай кылып муфтиятка атай 15-кабинетте фатва бөлүм бар. Жазсаңар ошого жараша анан биз бияктан жооп беребиз. Көбүнчө бизде мындай болуп калат, сиздер капа болбоңуз. Аялдын тарабынан же күйөөсүнүн тарабынан бир суроо келет, ага жазып койсоң, кийин аялынан же күйөөсүнөн сурасаң, андай болгон эмес, мындай болгон эле деп чыр-чатак кайра күчөйөт. Ошондуктан экөө тең болгону зарыл. Мен медресеге окуймун, бирок ата-энемдин динден толук түшүнүгү жок. Ата-энем дыйканчылык менен алектенет. Буга чейин да кредит алып келишкен. Арам болот деп айтсам түшүнүшпөдү. Жакында да кредит алышты. Андан дыйканчылыкка, кээде продуктага жумшалып калат. Андан жесем менин дуаларым, намаздарым, кылган хатым Курандарым кабыл болобу? Кыз бала болгонума байланыштуу көп деле өз алдынча иштей албадым. Алла разы болсун, субханалла, ушундай биз карындаштарыбыз, ушундай кыздарыбыз бар экен. Өзүнүн алкымын ушунчалык ойлогон, таза кармаган, ахиретин ойлогон. Биз чексиз ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун ушундай бекем ыймандуу карындаштарыбызга. Албетте, бирок мына жерде мындай. Кудай кааласа, дуаларыңыз, намаздарыңыз, хатым Курандар кабыл болот. Бир нерсе эми эгерде ата-энеңиздин башка дагы мындай эмелери болсо, эде коебуз, прибылдары, приходтору болсо да, доходтору болсо, жалгыз эле ошо кредиттен башка дагы мал чарбасы бар, дыйкан чарбасы бар, кредиттен башка дагы Кудай кааласа бул фатва боюнча боло берет. Алып сиз чогуу жеп жашаганыңар туура эле болот. Эгерде жалгыз гана тапканын бардыгы эле ошол сүткорлуктан, жоксо арактан, арам нерседен болсо, анда болбой калат. Ошол учурда сиз кандай кылышыңыз керек болот? Эми жебей койсок болбойт да. Ачка болуп калып, адам ооруп калышы мүмкүн, адам өлүп калышы мүмкүн. Зарылчылыктын учурунда шариятыбыз уруксат берет ага жегенге. Мен мектепте мугалим болуп иштеймин. Биздин район боюнча май айына 2 күндүк эмгек акыбызды төлөбөдү. Башка райондордо мектептерде төлөптүр. Анысы мейли дейли. Май-июнь айларына Steam фонд төлөнчү, аны да төлөбөдү. Апсынойдун 10% төлөптүр. Бизге ал да жок. Эми азыр онлайн группа бар, республика боюнча. Ошондон билип жатабыз. Башка мектептер аларда ке мектептер алган эмес. Ошого район боюнча уюшуп алып бухгалтерияга барсак акыбыз барбы деп. Же күнөөбү дейт. Жок, эч кандай күнөө эмес. Сиздер акыңыздарды толук талап кылганга милдеттүүсүздөр. Укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Шарият боюнча дагы акысын алыш керек болот. Шариятыбызда ушунчалык пайгамбарыбыз айткан, бирөөнү бир кызматка алсаң, иштеттирсең, териси кургаганга чейин акчасын бер деп. Бирок сиздер тактаңыздар, кичине мындай адеп менен барып, Кудай кааласа, мындай маданият менен дегендей сурап, жакшынакай мындай кылыңыз. Биздин акыбызды бербей турган болсоңуздар, текшерүү болуп, жогору жакка да жазганга туура келет деп. Албетте баштан эле сразу эле соттошпой, адамгерчилик менен чечкенге аракет кылыш керек дагы. Эгерде кимден кеткен болсо ката, ал төлөп берсин да. Анан таптакыр болбосо, сотко бергенге да туура келет. Аял киши сүйлөп жөнөтүп жаткан аудиолорду башка группага, мисалы туугандар группасы бар, ал жерде тууган эркектер бар, ошого окшош группаларга жөнөтсөк болобу же болбойбу? Эми аял киши өзү бул аврат нерсе, мындайынан айтканда, үнү дагы назик болгондуктан, ошону жакшы көргөн эмес ислам дини, мындай үндү запись кылып тияга бияка чакырыктардан жакшылык же жамандык кабарларды жеткирүү боюнча этияттанган эле жакшы. Албетте өзгөчө мындай кандай десем, жаман кабарларды айтып турган болсо жеткирбей эле коюш керек аларды аудио туугандардын арасынан. Эгерде жакшы анча-мынча кабарлар боло турган болсо, зарыл иштер боло турган болсо, аудио аркылуу жеткирип койсо болот. А жөндөн жөн эле алардын сөздөрүн тияк бияка чакырган жакшы эмес бул. Фитнага учуратып коет. Гусул алгандан кийин дарат албай намаз же Кур'ан окуса болобу? Болот. Гусул алгандан кийин бул чоң дарат алган болот. Дарат гусулдун ичине кирип кетет. Ошондуктан аны дарат албай эле намазда окусаңыз болот, Кур'анда окусаңыз болот. Күбөсү жок кыйылган нике өтөбү? Күбөсү жок кыйылган нике өтпөйт турганда.
Ошону билип коюңуздар. Кээде ошо күбөсү жок эле бирөө чакырып келип никах кыйдырып эле жашап, бул арам болот. Эч кандай өтпөй турганда. Урматтуу көрүүчүлөр, Алла разы болсун. Суроо абдан көп келди. Жетишпей калгандарына кийинки сабактарда сөзсүз жооп беребиз иншалла буюрса. Сабак ар жуманын бейшемби күнү шам намазынан куптан намазына чейин болуп турат. Алла Таала разы болсун, урматтуу мекендештер, сиздерге чоң рахмат ушунча катышып. Бирок Кудай кааласа бул Кур'андын, хадистин нуру менен жүрөгүбүздү сугарсак, нурласак, ахиретибизди сугарсак, нурласак, руханий баалуулуктарыбызды Кудай кааласа жандандырсак, эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Дагы бардык сурооңуздарды күтөбүз. Ар бир суроого иншалла буюрса Кудай кааласа бар эле болсок, эсен аман болсок жооп беребиз. Эч кыжалат болбоңуздар. Кийинки көрүш